Кудайдын чакырыгы 4-июнь. Дүйнө жүзүндө эмне деген китептер бар. Ар бири кандайдыр бир максат менен жазылган. Кай бирлери адамды шыктандырып да кое алса, башкалары жүрөккө коркунуч салып коелат. Кудайдын сөзү болгон Библия майда китептерден турган жыйнак. Бул керемет китеп колун түшүрүп алсырап калгандарды шыктандырат, күнөөсүн көрө албай жаткандарды ашкерелейт. Алсырап тургандарга, коркунучта жашап жаткандарга кайраттуулук берет. Үмүтсүз болуп, келечегин көрө албай жаткандарга үмүт берет. Жандарды жана денени да айыктырып кое алат. Ал кандайдыр бир сыйкырдуу китеп эмес. Библия Кудайдын сөзү. Ал тирүү. Кээ бир түшүнбөгөн адамдар Библияны төлгө салганга, сыйкырчылык кылганга колдонушат. Бул күнөө. Күнүгө туруктуулукта аны окуп туралы. Бир нече аяттарды бүгүн өзүбүз үчүн кайталап окуп, жүрөктөргө жазып алсак да кандай дейсиз? Негизи эле күнүгө Кудайдын сөзүн окуп, күнүгө бирден аят жүрөктөрүбүзгө жазып, жаттап алганыбыз да жакшы адат. Забур китебинен бир нече аяттарды бүгүн сиздерге сунуштамакчыбыз. Мени осуяттарыңдын чийир жолуна сал. Анткени мен ошол жолду каалайм. Менин жүрөгүмдү дүнүйө кордукка эмес, өзүңдүн осуяттарыңа бур. Курулай убаракерчиликтен көзүмдү бур. Өз жолуңда жүрүүгө күч бер. Сенден коркушу үчүн өз кулуңдун жүрөгүндө өз сөзүңдү бекемде.